Баарыңарга саламат достор, сиздер менен мен Матай ФФ жана мен бүгүнкү видеодо видеонун описаниясында айтып тургандай эле 60 FPS анан 90 FPS плюс мындайча айтканда 90 FPS'тен өйдө болгон FPS экөө менен ойноп көрүп, экөөнүн айырмасын айтып жана өз оюмду билдиртип кетем. Эгер достор ушул видеого 100 просмотр чогулуп отурган болсо, кантип 120 FPS менен Free Fire'ды ойносо болот, туктар көргүзөм достор. Ошондон достор максимальный поддержка көргөзүп, досторубуз менен бөлүшүп, көптөгөн кыргыздар бизди билсин, таанысын. Ошондон досторубуз менен да бөлүшүп кетебиз. Видео жакса видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бизде биринчи болуп азыр биз 90 FPS менен ойнойм мен. Жок, азыр достор блокнотко биринчи болуп кирип атам. Мындай видео тартыш үчүн болгон аккаунт. Достор, азыр блокноттон эмне алып жүрсөңөр, навык даярдайбыз. Биринчи навык даяр экен, мына балчыраны алып коеюн. Келиштириш болду. Аты достор көбү түшкөн экен. Ультиматум ойнойм. 90 FPS менен. 90 ком да 120 менен. 90го телефон ысыганда эле түшүп кетпесе, ата 120да турат. Мына достор, кеттик. 60 FPS'ти көрдүк, 60 FPS'ти жанагындай болду. Көрдүңөр. Достор, бул ким экен? Кыргыз жетти, Ronaldo'нун эмеси окшоп жатат. Спас менен Дигл тандады. Дигл менен ойнойм, бирок Спас менен ойной албайм да. Анда эмесе 120 FPS менен Ronaldo'н вообще. Вот, умеем бро. Аяктан. Мейли. Булай эме го, донаттер го. Донаттер го, мындай игрок экенбиз. Көттөр ультимат ойной эле, боттор түшкөрүлө. Ошо достор, азыр 120 FPS текшерип жатабыз. Мындан кийин 60 FPS менен оюн гана жүрөт, анда текшерип жана өзүмдүн жыйынтык көргөзүп, өзүмдүн оюмду айта кетем. Жок, чын айтсам, Спас менен ойнобойт элем. Өзөрчү башка. Жаман тажыматар бай. Жемеңки да учпай атат. Азыр ой турган достор, бир көнүп алайын. Болгону Free Fire'га азыр эле кирдим да. Колум көнбөй атат. Анын үстүнө колумдагы мыздап аткан СВД. Адам айткандай, когда-то были королями СВД болуп болчу. Да, антез убагында СВД король болчу жигиттер. Кеттик, 120 FPS оюн кандай жүрөт текшеребиз. Айттым го, кайсы бир убакта СВД король болчу, ок чыгап чечпей алды го. Мына достор, колдор көнө баштады. Азыр могул Ronaldo'нун фанаты болгон Кыргыз жетини сындырабыз. Талкалайбыз муну. Так что Free Fire'ды өл кылыш керек болуп калат. Мына кирпорлоп кеткем. Керек эмес мой. Мына көрүңөр достор. 120 FPS менен ойноп атам. Экибиз кандай эме вывод кылса болот. Азырынча кандай десем, орточо эле оюнчу оттяжкага жакшы да. Ана экран аябай көп титиребейт, плавный. Ойногонго аябай ыңгайлуу да. Антипчи удобный болупчу. Бул азыр санап койбоду. Ал эми кантан билебиз эми 120 FPS-тен айпаясы бар. Жиндер 120 FPS-тен атып алдым.
сатып алып айттым ғой Роналдо подписчигин сындырабыз. Ай подписчиги не? Ай ким билет? Кимдер подписчик очойт чын айтсам билбейм. Мындай 60 FPS ойноп барам, айырмасы билбейм. Бирок могул азыр 120 FPS да, 120 FPS менен оюн мондой болуп жүрөт экен. Оюнга жада кеткиле, оюнга кандай көрүнөт? Жыр калды, тийбей калдым бирок чын айтсам бар го, мындай ойногонго аябай ыңгайлуу экен деп калат. 120 FPS мындай адамдын үстүндө жүргөндө дагы мындай АБМ болобу, башында турган ажыролобу ыңгайлуу болот экен. Плавно иштеп, кичине адамдын үстүнө чыгып коргоо удобный секиргенге жакшы экен да. Аттяшка не десем, аттяшка көрүнгөр эсилдим ана, атыгым мен дагы бир жолу хайлайт көргөзүп кетем. Ачу коруп калган го. Мена. Айттым го. Достум. 5-2 келе да мындай элечи. Биринчи раундда колдор көнбөй атканда кичине сындыр болду да атак. Короче, кыз үчүн болот. Эркекчи. Эгер муну кыз ойноп аткан болсо болот. Нормально дейм мен оюмчачы. Мынакей достор, видеобуздун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Экинчи бөлүгүндө биз 60 FPS-ге коюп, мынтип айтканда секундасына 60 кадр көрүнөт. Аны өзүңөр да түшүнүңөр керек, FPS эмне экенин билесиңер. Жана биз азыркы видеобузда 90ду 120 FPS текшердик. Эми биз ошол эле телефондо кайра эле ошол эле налыктар, ошол эле ультиматумду, эми бирок мындан башка да мен ойнойм. Ошол эле ультиматумду ойноп, болгонубузда 60 FPS менен ойнойм да. Азыр бул жерден артистикалык FPS көргөзө албайм, себеп дегенде артистика кылсам азыр мен запись кылып аткан приложением жабылып кетет да. Мен жанагы силерге көргөзгөн 60 FPS-ин да ал телефондун өзүнүн запись экраны менен кылгам да. Ага үн тунук жазылбайт. Буга кичине болсо да тунук жазылат, бирок мында ускорение бассам эме болуп калат да, телефон артистика болуп ускорение болуп, мен могул запись кылып жатам го азырчы, могулчу көрүп атасыңар го. Ошол жабылып калат да, анан запись болбой калат, FPS да көрүнбөй калат. Өзү телефондон көрүнөр, бирок видеого көрүнбөй калат. Видео бүтүп калат автоматически. Эмесе достор, максималдык поддержка көрүп салабыз. Канагында кайрыла ультиматумду ойноп 120 FPS жана 60 FPS-тин оюндагы айырмасы эмнеде? Наушниктин кетип Кайчы? Ой, Не деп атам? Гуру, короче. Видео түсүрүп атам. Жакта да басчылык кайыр. Чоң жолда. Мынакей достор, Fox 0.25 билеке мен түшүп калыппыз. Jetty King V деген килде экен, Diggle тандады. Уже айырмасы билинди достор, караңыздарчы. Уже айырмасы билинип атат. Экрандын 60 FPS-теги иштеп аткандыгы. Окей. Тамам тез иштейт экран бирок. Эргече достор, могул экранга көнүш убакыттарды талап кылат өзүчө. Караңыздарчы. Азыр. Тамам тез, хорош. Сразу эле вывод чыгарса болот экен достор. 60 FPS-ге койгондочу мындай. Чындап бир ушундай колдор көнүшпөй, көздөр көнүшпөй кетет экен деп койгула. Биз өзүм мурун мен деле ойночумун 60 FPS менен, бирок 120га көнүп алгандан кийин 60 FPS аябай тез көнүп калат экен. Карасыңарбы муну? Көз жетишпейт буга. Ошо аттяшкага настройка менен 2 FPS болчу да. Кайра машинан 30га, кайра машинан 60 FPS экен, ошол настройка түшпөй атат окшойт да. Башкасын коюш керек окшойт. Карасаңар, вообще башка көтөрүлүш кыйын экен. Экран тез иштейт, бирок башка көтөрүлүш кыйын да. Аралачы. Эле көп экен. Өзү 120 FPS-тин бир пайдасы ушул экрандын мындай кандай десем, оюнду жакшыртканда экран плавный көрүнүпчү.
силер деле өзүңөр ютубтан көрсөңөр керек а. 60 90 120 FPS салыштырышат го 3 телефон мененчи. Прям эле Yok, geçiş jamam bilmiyor. О! Кетти. Bizim at konuş yani. Men кетти. Бирок чынайсам кетиши кыйын экен аябайчы достор. Көрдүңөр го өзүңөрчү. Өзүңөр көрдүңөр аябай. Жанакыл мына. Эсбуд алып туруп ойноп көрөлүчү. Жанакы өзүмдүн насурекамды көп адамга көргөзө бербейм. Бир тандалгандарга көргөзбөсөм. Эмне алып көрөйүн деген ой жокпу? Мени. Кетти. Бирок баары бир айырмасы бар достор. Айырмасы бар. Ама тигелине ол тигирок бул. Неме? Айрандай. Аптечка. Атпайм. Атпайм, родной. Тима. Достошпойлу. Ой, алло. Аптечкалан. Аптечкаландыңбы? Ола чык, мен видео түшүрүп атпаймынбы? Башталды. Давай. Кайра тел. Жок. Меткадасың сен. Метка алды. Кетип койчу. Ой, хорош. Кетти. Сонан 120 FPS караганда айырмасы аябай билинет экен. Ушунчалык билинет экен деп коелу. Вообще башка аткың келбей кетет экен. Экрандын иштегени эле аябай. Болбойт да, жок, атпай эле коюптур мына. Мен телесет деп атпай башка атсам. Бирок трошка чувствительный нерсе айбан экен. Трошка ушундай насырекке ойносоң болчу да экен да. Бирок баары бир ошондой эле адам менен упорго кирип ачыкканда 120 FPS немеси башка экен да. Ой, хорош. Өзүмдү мактап албайм ба, хорош деп. Нече мода утуп калам деп ойлоп атканмын, күчтүүрөөк экен депчи. Жок, нормальныйрак болгон бул мен видео түшүрүп атканын билип атайын утуп берип атпайбы деп атсаң, а? Тамаша. Тааныбайм деле мен муну өзү. Нелери гана берип салды. Эмне десем эми достор? Каткада болсо достор, 5-1-ге утуп туруп, но 1 раундка эми утупмун, кичине түшүнүңөр деп коем эми. Айырмасы эмне десек, мен мында 60 FPS-тен ойнодум жана 60 FPS-тин айырмасы билиндиби деп сурасаңар, ооба, билинди. Андай аябай билинет экен да. Кийин көнүп калгандан кийин билбейм. Бирок сразу бир эмеден ойноп кайра экилип сразу 60ка, кара кийинкисин сразу 120 койсоң аябай билинет экен. Жана мен бул менен не айткым келет? Эми видеону жыйынтыкташайлы достор. Эми өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Өзүмдүн оюмду айтып турган болсом, достор, 120 жакшы да, баары бирчи. 90 120 дегендер жакшы. Бирок телефон слабый болуп, аны түшүнөсүңөр да. Кыздардын бардыгында эле акча боло бербейт да, андай күч телефонгочу. Меникинде элечи, ошондой телефондор баары 90 120 көтөрбөй 60 менен ойногонго туура келип калат. Бирок ошентсе дагы ошончо кыргыз Free Fire'ды дагы 60 менен ойноп келип атканына рахмат. Oynoп кеткенине рахмат. Мен деле мурда ошентип ойночумун. Өз башында мо телефон деле өзү 60 FPS-ти көтөрөт. 120га 90 курсат бербейт. Бирок ошону өтсө болот да. Айырмасы бар экен. 90га 60га караганда 90 менен 120 FPS жакшы экен. Билинет экен айырмасы. Оттяжкадагы ошодон эми болуп калат экен, көз каранды болуп калат экен. 120 FPS-тен оттяжка жакшыраак кетип калат экен 60га караганда. Достор, максимально актив көргөзүп алабыз. Ошондо мен сиздерге кантип меникиндей кылып видеону жыйынтыктайын. 60га караганда 120 90 дегендер жакшы болот экен.
адамдын көрүнүшү дагы, экрандын бурулушу дагы жана көзгө дагы жана колго дагы это удобный оюн ойногонго бир ырахат болот экен да. Ошо достор, бүгүнкү видео ушундай болуп чыкты. 60 FPS менен 120 FPS айырмасын салыштырдым жана өз оюмду айттым. Эгер максималий кантип 120 FPS күйгүзгөндү билгиңер келсе, анда достор 100 просмотр чогултабыз ушул видеого, же болбосо 30 лайк. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман эсен, жакшы калгыла.